Өзгөчө кырдаал режими иштеп жаткан маалда жасалган мыйзам бузуу үчүн жарандарга төмөнкүдөй жоопкерчилик каралган. Жалган маалыматтарды жайылтуу үчүн жеке жактарга 5500 сом, ал эми юридикалык жактарга 17000 сом айып салынат. Техникалык регламенттердин, санитардык эрежелердин, гигиеналык ченемдердин талаптарын бузганы үчүн айыптын категориясына жараша 1000 сомдон 23000 сомго чейинки айып каралган. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайлап же билбей бузганы үчүн ден соолукка анча оор эмес зыян келтирсе белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же ишти жүргүзүү укугунан ажыратуу менен экинчи категориядагы айып каралган 30 000ден 60 000 сомго чейин. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайлап бузганы үчүн адамдардын жапыр дартка чалдыгуу коркунучун жаратканы үчүн экинчи категориядагы эркиндигинен ажыратуу каралган 2,5 жылдан 5 жылга чейин. Мыйзамдуу чечимди аткарбаганы үчүн 3000 сомдон 13000 сомго чейин айып каралган. Өзгөчө кырдаал режиминин шарттарында чектөө чараларынын талаптарын карантинди бузгандар 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин айып төлөйт. Ошондой эле 3 айдан 6 айга чейин эркининен ажыратуу, 30 сааттан 40 саатка чейин коомдук иштерге тартуу жазасы каралган.